Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн дагы шаарыбызды аралап жүргөн кезбиз. Негизи машина айдаган кыз келиндер аябай көбөйдү. Азыр биздин жаныбызда машинасы менен Акчолтою менен бир айым турат. Мына ошол айымды сөзгө тартып көрөлү. Кеттик эмес мына жаныбызда турат. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Бирөөнү күтүп турасызбы? Ооба, сиңдимди күтүп тургам. Жакшы. Атыңыз ким? Атым Назира. Биздики Жакут атыбыз. Назира айым, биз Аян телеканалында тартып жүргөнбүз. Ушул ыйык Рамазан айында Алла Таала ушу баардык күнөөлөрдү кечирет экен, анан тилектерди, дуаларды кабыл кылат экен. Сонун ай келди да, ушул айга жеткирген Алла Таала чексиз мактоолорду айтып, анан сизден ушул куттуктоо, элибизге болгон куттуктоо уксак деп ойлоп атабыз да. Кимдерди куттуктайсыз макул? Өзүңүзгө эркин микрофон. Мен эң биринчиден ушул баардык кыргызстандыктарды, баардык мусулман элдердин баарын Рамазан айы менен куттуктамакмын. Жана ошондой эле Кочкордо жашаган Мантыш айылындагы атам менен апамды, Талас шаарындагы Бакай Ата районундагы Актөбө айылында дагы атам менен апам бар. Биринчиден ошо ата энелерибизди куттуктайм. Рамазан айы менен кармаган орозолору кабыл болсун. Дагы ушу мени тааныган кыргызстандыктардын баардыгын куттуктайм. Орозолору кабыл болсун. Ошол эми дагы ушул капыстан кимди таарынтып алган болсом, кечирим сурайм. Жакшы. Назира айым, Кочкордогу атамды, апамды дедиңиз, анан Таластагы атамды, апамды дедиңиз. Менимче бир тарабы кайната кайнана болуш керек, Ошол Кочкордогусу же Таластагы кайната кайненеңиз? Кочкордогусу. Анда Кочкордон баштаганыңызга рахмат. Кайната кайненесин биринчи ызааттап сыйлады. Себеп дегенде кыз киши чыккан кыз чийден сырткары деп коет эмеспи? Өзүнүн ата энеси болуп, эң биринчи кайната кайненесин атаганыңызга рахмат айтабыз. Сизге дагы жакшылыктарды каалайбыз. Бирөөнү таарынтып алган учуруңуз эсиңизде жокпу? Таарынтып алган учурлар аракет кылам, эч кимди таарынтпаганга, бирок капыстан болуп калган болуш керек. Анда кечирим сурайбыз, Биз дагы Назира бир тууганыбызга кошулуп кечирим сурайбыз. Кимди таарынтып алган болсок, бизди кечирип коюңуздар. Рахмат.